Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiya'i vel murselin. Nebiyyina ve habibina ve seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ta'ala ve berekatuh. Hurmatlı dostlar, жараткан мээлимдүү Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Тугандар, көптөгөн мынакей Аллах Субханаху ва Таала бейишке кирген адамдар, жараткан мээлимдүү Аллах Тааланын кечиримдүүлүгүнө татыктуу болгон адамдар тууралуу аллазина аману ва амилус солихат, алар иман келтиришип, андан соң солих амалдарды кылышкандар деп Аллах Таала мына ошентип белгилейт. Бұл дегені иман, бұл әрбір мұсылман адамдың негізі болып есептеледі. Иман мәселесі бұл негіз мәселе. Иман мәселесі бұл фундамент мәселесі. Иман мәселесі бұл ишенім мәселесі. Иман мәселесі бұл білім мәселесі. Иман мәселесі бұл ой жүгірту, мұсылман адамдың бұл жашоодогу көз караш мәселесі. Бұл жөнөкөйлө Кудай бар деп койгон түшүнүк менен биз көптөгөн ушундай өзүбүздүн өмүрүбүздү көптөгөн адамдар ушул түшүнүк менен кечирип келишет. Мынакей дүйнө жүзүндө албетте бул биздин чала сабатсыздыгыбыздан улам келип чыгат. Бул нерсеге албетте туугандар ошол бизди өзүбүздүн мусулмандар өздөрүнүн динин жакшы таанып билишпесин, булар өздөрүнүн динин жакшылап таанып билишип калса, булар кооптуу бир элементтерге айланып калат деген ушундай кооптуулук кээ бир адамдардын жүрөктөрүнөн коркунуч жараткан. Ошондуктан булар ушул нерсени билбестен мына ошол динсиз атеизмдин негизинде буларды тарбиялап, бирок Кудайга сыйынбаса дагы, Кудайга моюнсунбаса дагы, но кандайдыр бир улутка же болбосо бир калкка моюнсунуу, ошондой өздөрүнүн имперский замашкалар менен жашап келген көптөгөн өлкөлөр бар. Ал тарых бул нерсенин баарын даана көрсөтүп турат. Бардыгы белгилүү, урматтуу туугандар. Ошондуктан мына ушул иман маселеси бул демек билим маселеси болгондон соң, демек бул имандын талаптары болот. Жашоодо имандын талабы болот. Ал жөн эле иман келтирип Кудайдын бар экенине ишенип коюу эмес да. Иман дегенде мына ошол имандын талаптары болот. Мына ошол имандын талаптарына жооп берип иш тутуу мына ошол солих амал болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын айтайлык мынакей ушул сөзү: "Бунял исламу аля хамсин", ислам дини мына ушул 5 нерсенин үстүндө куралды дейт. 5 түркү. Биринчиси эле ишеним болсо, экинчиси мынакей намаз деди. Мисалы ушул намаздагы ошол солих амалдын ичине кирет. Бирөөгө жакшылык кылуу солих амалга кирет. Бирөөнүн көңүлүн көтөрүп коюу солих жакшы амалга кирет. Бирөөнүн башындагы түйшүгүн жеңилдетип коюу солих амалга кирет. Кыйналгандарга жардам берип коюу солих амалдарга кирет. Мына ушул нерселердин бардыгы солих амал болуп эсептелет. Ошондуктан бул солих амал менен иман экөөсү бири-бири менен абдан тыгыз байланышкан, орундары абдан көп. Бул дегени булар бирге жанаша жүрөт. Эмне үчүн дегенде, урматтуу туугандар, биздин шариятыбызда, биздин ишенимибизде, ислам дининде адамдын, пенденин иманы болмоюнча Аллах Таалага, акыретке, периштелерге, китептерине, кыямат ошол күнүнө, акырет күнүнө, жана ошондой эле тагдырдын ачуусу татуусуна иман келтирбестен туруп, бул адамдын жасаган иштери жараткан Аллахтын алдында кабыл болбойт. Бул жерде эми маселе жаралышы мүмкүн, мындай деген маселе болот да. Кудайды тааныбаган мынакей канча деген ушундай маданияттуу,
аябай илимпоз, культурный, кулк мүнөзү абдан жакшы болгон, канча деген ушундай илимпоз, грамотный, ошондой багы айтайлык өзүнчө мына ушул демократиялык основаларды карманып келген ушундай инсандар болгон. Мына ошол инсандардын жасаган иштери, алардын жасаган мээнеттери, алардын кол мээнеттери, алардын ошол культурасына жана башка ушул жашоодо адамзат жашоосуна өзүнүн прогрессине, мисалы өзүнүн кошкон салымдары, неужели мына ушул бардык жакшылыктары жөн эле эсеби жок калып кетиши мүмкүн деген суроо жаралышы мүмкүн. Биз айтабыз, туугандар, жок, бардык ошол айтайлык ошол капыр болсо дагы, бирок ошол капырдын айтайлык мисалы бир капыр бар, мусулманга эч кандай зыяны жок. Бир капыр бар, ал керек болсо бир айбанды капа кылбаган. Капыр бар, эч кимди кыжалат кылбаган, ушунчалык маданияттуу, ушунчалык сылык болгон капыр болот. Андан көрө тили узун мусулмандар, муштуму чоң мусулмандар көп. Мына ошолордун кул пейил мүнөздөрү мына ошол багы капырдан дагы хуже, андан дагы төмөн болуп турбайбы дейт. Ооба, бар ошондойлор. Эми акыретте алар кандай болот десе, туугандар, мына мен ошол динсиз иманга келбеген инсандарды, урматтуу бир туугандар, түбөлүк акыретте булар түбөлүк тозокто калып кетет деп мен ишенип, ушул нерсеге өзүм уверенность менен, мен ушул нерсени бекем ишеним менен айтып жаткан болсом, мына ушул динден тайкы маалыматын, тайкы чала сабат болгон ушул катарыбыздагы биздин жарандарыбыз, элибиздин арасында адамдар дагы жок эмес. Ошолордун айтып жаткан сөздөрүнө мен көзүм түшүп атат. Алардын мага акыл насаат бергендерин дагы көрүп атам. Башкаларга сиз эмне башкалардын тозокко киришине, башкасына көрүп койдуңузбу, билип койдуңузбу? Балким ал жакшы адам, жакшы нерселер кылып бейишке киргендир, тигиндей. Туугандар, ошондуктан мен ар дайым сабактарымда айтып келем. Бул нерсени дайым айтып келем. Кайталап айтам. Кайталап айткандын эч кандай зыяны жок. Пайдасы болсо пайдасы болот, бирок зыяны болбойт. Орустар айтмакчы, повторение мать учения дегендей, ошондой такрор деген нерсе, кайталоо, ошол билимдин энеси деп мына ушинтип айтылат. Кайталоо болуш керек, урматтуу бир туугандар. Куранды жаттаган инсан эгерде Куранды ар дайым кайталап, такрор кылып Куранды жаттаган, Куранын кайталап турбаса, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айткан, бул казыктан бошонуп качкан төбөдөн дагы беттер болот. Куран качат адамдан. Ошондуктан ар дайым бул инсан өзүнүн билимин дайыма өркүндөтүп туруу керек. Ал үчүн зикир керек. Ал үчүн ар дайым эстеп туруш керек. Мен кече уккам муну, мен бул нерсени билемин деп багы уккан нерсени, болду, мен бул нерседен маалыматым бар, мен бул нерсени билемин. Жок, сен ошол нерсени дагы болсо дагы уккун, дагы изилдегин, дагы окугун. Мына ошол нерсе канчалык окуп, канчалык терең ошол нерсени үйрөнгөн сайын бул билимиң артып барат. Билим арткан сайын жакшылык болот. Ошондуктан, урматтуу бир туугандар, мен дайым айтам, суфи Аллаярдын айткан сөзү, акыйда билмеген шайтанга елдур, эгер 1000 ел ибадат кылса елдур. Мына ишеним билбеген адам ал шайтанга эл болот дейт. Шайтанга эл болот. Эгерде 1000 жыл ибадат кылса, ал ибадаты жел болот дейт. Көрдүңөрбү туугандар? Мына мисалы Кыргызстандын ичинде көпчүлүк мына ошол түшүнбөгөн адамдар капа болуп жүргөндөрүн дагы биз бул нерсеге күбө болуп жаттык. Кыргыз эли дегенде мына ошол Кыргызстандын ичиндеги башка улуттагы же болсо ошол багы канча, биз 80ден артык түрдүү диаспора бар Кыргызстандын ичинде. Ушундай бир
адашпасам 80-ге жақын болуш керек. Ошондой диаспоралар, улуттар бар. Кейбирлери ушул Кыргызстан эли, кыргыз эли десе, эмнеге ушул кыргыздарды эле силер баягы абдилять этип, анан башка улуттарды айтпайсыңар деп. Урматтуу бир туугандар, ошол эл деген сөз бул араб тилинен келип чыгат. Эл деген сөз бул араб тилинен ахл деген сөз. Ахл бул кыргыз тилинде, мен дайыма айтып келем, араб тилиндеги сөздүктөр аябай чоң деформацияга кабыл болот. Ошондуктан ахл деген сөз кыргыз тилинде эл болуп калып кетти. Ахлу Кыргызстан, мисалы арабча айта турган болсок, ахлу Кыргызстан, жообузан ал-ахлул кыргыз, ал-ахлул кыргыз да, мисалы бул Кыргызстан эли же кыргыз эли деп айтылган болсо, ошонун ичине дунган кирет, ошонун ичине корей кирет, ошонун ичине орус кирет, ошонун ичине өзбек кирет, ошонун ичине уйгур кирет. Эмне үчүн, урматтуу туугандар, эмне үчүн дегенде бул жерде ахл деген нерсе, ахл эл дегени ал жерде туруктуу жашаган жери болгондуктан ошол жерге эл болуп кирип кете берет. Ахл деген ошондой. Ал Кыргызстанда төрөлдү, Кыргызстанда жашап атат, ал өзүн ошол Кыргызстандын жаранымын, бул менин мекеним деп сезип билип атат. Бул Кытай болсун керек болсо, бул японец болсун, бирок Кыргызстандын жарандыгын алып ушул жерде жашап аткандан кийин бул кыргыз элинин ичине кирип кете берет. Туурабы? Дал ошондой эле, урматтуу бир туугандар, ошол суфи аллаярдын акыйда билмеген, бул дегени ушул ишенимди билбеген илим маселеси деп иман маселеси, илим маселеси. Иман маселеси бул көз ой жүгүртүү маселеси. Иман маселеси бул көз караш маселеси. Бул жөнөкөй жеңил желпи нерсе эмес. Ошондуктан кимде-ким ошол ишенимди билбесе, анда ал шайтанга эл дейт. Шайтанга эл. Качан карасаң ошол шайтандын айткан сөзүнүн артынан ээрчип жүрөт. Мына мисалы ошол мага айтып атпайбы? Сен каяктан билесиң? Ошол баягы өтүп кеткен динсиздерди тозокто төбөлүп калат деп, башка деп айтып атасың. Сен каяктан ушул нерсени билип койдуң деп, мисалы ошондой кичине хамский мындай сүрөттө суроолорду узаткан маданиятсыз ошондой биздин элементтерибиз, ушинтип кыргыз туугандарыбыз ошентип кайрылышып атат да. Мен айтат элем, урматтуу бир туугандар, мен бул жерде өзүмдүн ойлоп чыгарган сөздөрүмдү, өзүмдүн жеке көз карашымды освещать этип жаткан жерим жок. Мен бул жерде Аллах Тааланын шариатын, Кудайдын динин жеткизип жатам. Аллах субханаху ва таала Кур'ан-ы Керимде айтып атат: وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Кимде-ким эгерде исламдан башка бир дин тутмакчы болсо, анда бул адамдан ал дини эч качан кабыл болбойт. Исламдан башка динди кабылда, макул, католик бол, православ бол, макул, буддист бол кет, ал дин эмес. Болсон ахлул китап деп, мына ошол насронийлер менен, христиандар менен жана ошондой эле иудейлер болчу. Бирок бүгүнкү күндө, урматтуу бир туугандар, ошол пайгамбарлардын жынжырын эң замыкать эткен звеносу бул Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям болуп эсептелет. Ошондуктан ислам дини бул бүгүнкү кыямат күнгө чейин реалдуу, чыныгы дин, бейишке жетелей турган дин, мына ошол ислам дини болуп эсептелет. Эмне үчүн? Автор бир. Ошол пайгамбарлар жөнөткөн автор бир. Аллах. Жер асмандарды жараткан бир Аллах. Азыр көпчүлүк айтып атат, Аллах бир эмеспи? Мен буддист, мен кришнаит, мен уйга сыйынам, да бирөө көккө сыйынам. Бар келип туруп, мынакей Кудай бирөө эле да турабы? Кудай бир да. Болгону бардыгыбыз ошол Кудайга түрдүү жолдор менен барат экенбиз да деп айтат. Бул туура эмес. Андай болбойт. Мындай нерсени туугандар бул башаламандык деп айтылат. Бул беспредел. Ислам деген сөздүн мынакей сөздүк мааниси бул
урматтуу бир туугандар, бул покорность же болбосо подчинение деген сөздү билет. Бул баш ийүү дегени. Мусулман деген сөздүк мааниси бул моюн сунган дегенди билдирет. Кимге? Шайтанга жок, Аллахка, пайгамбарына. Мына ошол мусулман, моюн сунган деп айтылат. Ошондуктан ал шайтанга жел болот деди. Эгер 1000 жыл ибадат кылса, жел болот деди. Ошол баягы биздин арабызда азыр сен каяктан билесиң, анан андай, ал жакшы адам го, ал деле бейишке кирет да деп ошентип утверждать этип жаткан адамдар билбегенден кийин эми ал нерсени мен менен андай нерсеге бир полемика кирип мен менен спорить этиштин эч кандай пайдасы жок деп айтат элем да. Мен мисалы, урматтуу бир туугандар, мына ошол колубуздагы күнүмдүк кармап жүргөн смартфон, телефон, мына ушул нерселердин микросхемаларын, ичиндеги системаларын керек болсо ушул нерселерди түшүнбөйм. Ошондуктан билбеген нерсени мен эми специалист менен кандай менин акым бар, ага акыл үйрөтүп, специалистке сен могул жерин мындай кылбайсың, тиги жерин моундай паят этпейсиңби, моуну мындай кылып койбойсуңбу деп турсам, албетте бул дагы жагымсыз ошондой бир сүрөт болмок да. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, мен айтайын дегеним, ошол көпчүлүк адамдар ушул нерсени жакшылап түшүнүп, жакшылап жүрөктөрүнө сиңдирип алышсын. Мусулмандан башка ислам кабылдабаган, мусулман болбогон адамдын бардыгы түбөлүк тозокто калат. Мен айткан сөз эмес, бул Аллахтын Курандагы сөзү. Түбөлүк калат. Эми баягы айтып атасыңар, ушул баягы таптакыр атеист, динди түшүнбөгөн, бирок бул адам аябай ушундай акылдуу, көптөгөн ушул адамзатка жардам берип атат, жетим жесирлерге жардам берип атат. Бул адамдын керек болсо колунан, мусулмандардын колунан ушул келбеген финансылык жардамдар мына ушул капыр адамдын колунан келип жатат. Хорошо, меценат ушундай жакшылык, благотворительность, кайрымдуулук иштерин жасап жүрөт. Бирок бул адам эми бешке кирет. Жок, бешке кирбейт. Тозоктун даракаттары болот. Урматтуу бир туугандар, тозоктун даракаттары болот. Даракат деп коет. Бештин даражат деп коет. Даражаттар болот. Бештин даража, бизде кыргызча даража деп коебузбу. А бул араб тилинен даража деп коет. Анын көпчүлүк множественный числосу бир даражатун болсо, даражатун бол. Даражат дегени бул ошол даражалар дегенди билдирет. Ал эми даракатун даракат деп айтылат. Бул тозоктук болот. Даракат бул тозоктун деңгээлдери. Ал ылдыйга карай өсөт. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын ушул хадистеринде келгендей, мисалы тозокко ыргытылган адамды айтайлык да, бир адамды тозокко ыргытканда бутунан кармап периштелер ушунда кор кылып, бети менен сүйлөп барып тозокко ыргытканда кыямат күндө ошолор 100 жыл учуп, анан кийин өздөрүнүн ошол жетер жерине жетишет. Жаннаттын даражаттары жогору карай өсөт. Жаннаттын даражалары жогору карай өсөт. Ошондуктан мына ошол баягы капырлардын арасынан айтайлык, мына ошол канча деген адамдардын бегүнө, кичинекей жаш балдардын, энелердин, аял затынын, карылардын, кемпирлердин, мына ошолордун канын төккөн, согуштарды баштаган, өздөрүнүн кандайдыр бир имперский бир ушундай замашкалары үчүн, өздөрүнүн эгосун ушундай кандыруу үчүн ушундай нерселер менен алектенген залымдар, булардын албетте булардын күйө турган жери башка жер болот. А жок, аябай ушундай жамандыгы жок болгон капыр, бирок бул иман келтирген жок да, мусулман болгон жок. Ошол мусулман болбогондугу бул адамды бейишке киргенден тоскоолдук жаратып атат. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын бир тууган агасы Абу Талиб, Али ибн Аби Талибдин атасы, Алинин атасы Абу Талиб абасы пайгамбарыбызды коргоп, ошол капырлардан коргоп жүргөн,
чындык акыйкат дин үстүндө экенин билген, бирок пайгамбар ушунчалык жалдырап ла иляха иллаллаху Muhammedur Rasulullah деп bir ирет айтып койсоңуз, мен Аллахтын алдында мен сиз үчүн ушундай бир сөз ортого түшүп суранайын деп жалдырган кезде дагы Абу Толиб баягы өзүнүн ошол баягы ал жердеги арабтардын авторитеттери, ошондой принциптери, ошол принциптеринен кайта албай бул оозуна ла иляха иллаллах калима насип эткен жок. Ошол бойдон өтүп кетти, урматтуу бир туугандар, өтүп кетти. Бирок мына ошол адамдын эң эле жеңил азабы боло турган болсо, мына ошол чоктун, тозоктогу оттун баягы бир чок, ушундай чок таш тамандын астына коюлганда, баягы ушундай баягы кайнап күйүп турган кызыл чок адамдын таманынын астына койгондо, ошол чоктун ысыгынан адамдын башындагы мээси былкылдап кайнайт дейт. Мына ошол эң тозоктогу жеңил азап мына ушул туугандар. Мен калгандарын айтпай эле коеюн. Ал жердеги кескендерди кайчылап темир кайчылар менен кескендерди, терилерин шупургандарды, ал жердеги түрдүү периштелердин адам затына мына ошол Кудайдын берген нематтарын бул дүйнөдө көргөндө көрбөстөн Аллахка капыр болуп, өздөрүнчө кыйын болуп, өздөрүнчө кудайлыкка булар претендовать этип, мына ошол кудай болобуз деп өздөрүнчө ушул дүйнөдө падыша, өзүнчө дүйнөдө кудай болом деген адамдарды ал жактагы түрдүү ошондой азаптар күтүп турат туугандар. Түрдүү азаптар күтүп турат. Бул нерсени биз жакшы билип алышыбыз керек. Адам баягы бул жактан өлдү, көпчүлүк айтат да, байкуш мынакей ооруп, кыйналып жатты эле эми. Болду, жеңилдеп. Өлүп кеттим, кутулду, оорунун баары калды. Туура. Бул дүйнөдө адам ооруп жаткан болсо, анын баягы ошол нервный окончаниялары бул дүйнөдөгү баягы денесине нервтери болгон үчүн ооруну сезип алат. Эми туугандар, бизде азыр жок, бирок бул менче өздөрүнүн демократиялык өлкөлөрүбүз деген ошол батыш өлкөлөрүндө кошмо Америка кошмо штаттарында мисалы ушундай эвтаназия деген ушундай процедураны өздөрү каалоосу менен ишке ашырышат. Бул дегени баягы туугандары же өзү ушунчалык уже баягы айыгып кетүү, дарыланып кетүү мүмкүнчүлүгү ушундай көз жетпей, адам ооруп, кыйналып, анан башка тегеректеги жакындарын кыйнап ошондой үчүн булар өздөрүнчө баягы бир укол, инъекцияны алып туруп, анан кийин ушу дүйнөдөн көз чумуп кетебиз деп, ошону жууп кетип кутулабыз деп, ошол кутулдук деп ойлошот да эми. Албетте, бул дүйнөдөгү биологиялык өлүмгө адам кабылгандан кийин сөзсүз түрдө бул адамдын денеси рух чыккандан соң кан токтойт, жүрөк соккон токтойт, дене тарашадай билесиңер туугандар, мынакей жайкы күндү, ысык күндү кандай болбосун, дене тарашадай болуп эле ушундай катып калат. Ушунчалык таң калыштуу. Баягы каттуу болуп эле, дене муздай түшүп эле, бозоруп, ошондой болуп калат. Эми аны бул жактан көргөн адамдар эми бул эми кутулду, жакшы болду, эми баягы спи спокойно деп коюшат го. Туугандар көп да эми көпчүлүгү мисалы эми спи спокойно болду, эми сен страданияларың баары, сен тарткан азаптарың баары аягына жетти, эми бул жагына сен ушундай жыргап жата берем депчи. Кайдан эми ошол жыргап жата берген жашоо болсо, субханалла. Жыргап жата турган күн, ал үчүн жыргап жатыш үчүн ал үчүн дагы кичине мээнет кылыш керек болчу. Ал үчүн дагы мээнет кылыш керек болчу. Баягы тамсилде келгенде стрекоза и муравей тууралуу баягы айтылган тамсил бар эмеспи? Стрекозаны жасанып, кооздонуп, стрекоза эмне кылды? Лето красное пропела. Жай менен бул
чуркап, кооздонуп, өзүн карап, ошентип эс алып жүрүп, анан ал кезде кумурска болсо өзүнүн баягы готовь сани летом деп коет го, орустар айтмакчы. Чанаңды сен жайынан да дайындагын дегендей, эртеден ошол даяргелдигин көрүш керек. Акыры анан кийин ошол баягы модница, голодница болгон стрекоза кумурсканын алдына кров издеп, суукта калып, күзгү ушундай суукта анан кумурсканын алдына жалдырап жетип келип калды. Ошондуктан мына ошондой ситуация, ошондой абалга биз кабылып калбашыбыз үчүн мына ар бир мусулман адам бул дүйнөдөн кичине болсо дагы бул нерсеге интерес проявлять этиш керек, кичине болсо дагы кызыгуу керек да. Ошол көпчүлүк адамдар эмне боло берет да деп эме кылбастан баягы өлүмдөн тайбайт, коркпойт, жинди. Бул адам, Аллах субханаху ва таала бул адамга өлүм ва өмүрдү бир жолу жашоо берип атса, бул адам кандайдыр бир ошол бир акмактык менен, келесоолук менен өзүнүн жакындарын азапка салган абалда бир ошол ичип алып, же болбосо дагы бир келесоолук менен мына ошол өлүм ушул дүйнөдөн кетип калып атат. Мынакей бир кыз сүйүп кетти, кыз сүйүп калды, ал кыз андан отказ кылып койду, кызы жок, кыскасы ошондон дагы ушундай биздин подростоктор мынакей жогорку бийик этаждардан өздөрүн таштап, өлтүрүп, бул нерсе менен булар эмнени доказать этип, эмнени булар эмнеге жетип атышат. Мына ошондой чоң азапка өздөрүн калтырып атканын булар өздөрү билбей жатышат. Эми туугандар, биз өткөнкү жума солих амалдар эмес, биз өткөнкү жума күнү ушул айтканбыз, январь айында биздин муфтияттан коюлган тема ушул ниеттер жөнүндө болгон тема болгон экен эле. Мына ошол ниеттердин баарын айттык. Ниетке жараша баардык ниетке жашоо дедик. Омар ибн аль-Хаттаб радиаллаху анхунун риваят кылган хадисинде ар бир инсандын өзүнүн эмне ниет кылса, ошол ниетине жараша болот. Эми бүгүнкү мына ошол саат, урматтуу бир туугандар, бул солих амалдарды жасоо дедик. Солих амал албетте бардык жакшы амалдар ичине кирет. Бардык амалдар. Ошол солих амалдардын ичине, урматтуу бир туугандар, бир гана нафил же парз амалдар кирет десе жок. Бул солих амалдардын астына бар кирет. Нафил болобу, сүннөт болобу, суннату муаккада болобу, важип болобу, парз болобу, кандай өкүм болбосун, ошол солих амалдардын ичине кире берет. Бардык нерсе. Сен өзүңдүн үй бүлөң үчүн 1 килограмм картошканы базардан сатып алып атасың. Эмне үчүн? Сен ниет кылып алып баратасың. Үйүңдө сенин балачаңкаң күтүп турат. Атам келатат деп. 1 килограмм картошка, 1,5 литр растительный масло алып атасың. Ошол нерсени бышырып, үй бүлөңдүн курсагын тойгузуп берип жатасың. Мына ошол нерсе үчүн сага жараткан Аллах Таала сооптурду берип атат. Садаканы берип атат. Ошол нерсенин бардыгы сооп. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям керек болсо өзүнүн аялынын оозуна бир лукма, ошол мына бүгүнкү күндө бир столовый ложка менен же чайный ложка менен бир нерсени оозуна жегизип салып койсоң, мына ошол нерсенин өзү садака. Мына ошол нерсе, урматтуу бир туугандар. Бирок кээ бир ушундай бир амаралдык көрүнүштөр албетте жок эмес. Бул кээ бир ошол баягы кур намыс менен кичине байланып калган ушундай бир эркек аттуулар дагы жок эмес. Булар ошол өз үй бүлөсүнүн курсагын ойлобостон чөнтөгүндө болгон акчасын кафелерге, досторун чакырып, ошолордун алдында кыйынсынып, баягы жерде официанткаларды чакырып, аларга наезд кылып, анан баягы жерде заказдарды кылып,
ошентип акчасын багы деньги на ветер дегенде шамалга жөн асманга сапырып жүргөн ошондой келесолор дагы жок эмес. Үй бүлөсү бүтүп атат, а бул келесол акчасын көчөдө талаада чачып жүрөт. Ошондуктан Аллах субханаху ва таала, урматтуу бир туугандар, бул кудуреттүү зат, пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бул данышман зат, бул чыныгы пайгамбар. Кана биздин динибизде карама каршы келген нерсе. Кана биздин динибизде ушул үй бүлөлүк баалуулуктарды мындай ордуна койбогон орундар, кана кайсыл жерде кемчиликтер бар? Ушул динибизде кайсыл жерде кемчилик бар айткылачы? Эч жерде кемчилик жок. Албетте эми баягы туугандар, ар бир инсан мындай бир макал бар. Инна айнал хубби ан кулли айбин калила валакин айна сухти тубдил масавия деп коет. Ушул сүйүп карасаң, сүйүп караган көз бардык кемчиликтерден көр болот. Ал эми жек көрүп караган көз болсо, кичинекей нерселерди дагы чыгара берет, үйүлөтүп берет. Мына ошондой. Любовь зла, полюбишь козла деген орыстарда бир сөз бар. Сүйүп калсаң, сенин көзүң сокур, кулагың дүлөй, жакындарыңды сөз укпайсың, сөз кирбейт, көзүң мас, калгансың, ал сүйүп калган адамың сага азапты берип атат, сен ошол азап менен рахаттанып атасың, жакындарың сен үчүн жан күйдүрүп атат, бирок сен бул нерседен көзүң ачылып, сен бул нерсени түшүнгөн жоксуң. Качан түшүнөсүң, качан сен ошол жашоо бул өлүп тынбасаң, же болсоң таптакыр көчөдө калган кезде гана ошондо сен осознавать этишиң мүмкүн. Туура эмес, жол туткан турбаймынбы, менин жакындарым бекерден мага туура насыйкат айтышкан турбайбы деген ошондой тыянак, бирок кеч болуп калсын. Эми жакшылыктын кечи жок деп коебуз, урматтуу бир туугандар, жакшылыктын кечи жок, ошентсе дагы мына ошондой. Эми урматтуу бир туугандар, мына ошол жакшы амалдар деп атабыз. Бардык амал ушул жакшы амалдар дегенде толтура нерселер кирип кетти. Үй бүлөгө болгон жакшылык, коңушуга болгон жакшылык, баарына болгон жакшылык, толтура. Эми бул жерде мындай да, ушул амалдарды ишке ашырган кезде коллектив деген нерсе ушул жерде пайда болуп атат. Бул нерсени урматтуу бир туугандар, бизде жамаат деп коебуз. Биз жамаат. Социализм коомдугун биз түзүп келбедик белек. Социализм коомдугун, социализм коому. Ошол көпчүлүк менен, ашар менен, то есть субботниктерди уюштуруп, мамлекеттин бюджетине мынакей ушул өзүбүздүн мамлекетибиз үчүн, өзүбүздүн мекенибиз үчүн бекерге иштеп деп субботниктер, металлоломдорду сборлору болчу СССР кезинде. Кандай деген күндөрдү кечирбедик белек, урматтуу бир туугандар. Мына ошол бүгүнкү күндө урматтуу бир туугандар, мына ошол шариятыбыздагы ошол амалдар дагы бул жалгыз адамдын жасаган амалдары, жана ошондой эле ошол коллективный жасаган иштер болот. Коллективный жасаган иштерде адамдар активный болуш керек. Бул деген бирин бири колдош керек, бирин бири жардам сураса ошол жардам берип, колдоп, түртүп, артка тартпастанчы. Мына ушул нерселер бизде ишке ашып туруш керек. Бирок аттиң баягы биздин чоң бир проблемабыз, ушул баягы кыргыздардын ушул өтө эле чоң бир көйгөйүнө айланган нерсе, ушул биздин көрө албастык, ичи тардык деген нерсе баягы возобладать ээлик кылып калган кезде мына ошондой нерседен кургалып баштайбыз. Жараткан кудуреттүү Аллах Таала Майда сүрөсүнүн 2-аятында айтып атат: "Ва таавану алал бирри ват таква ва ла таавану алал исми вал удван ва тaqulloha инналлаха шадиду ал-иқаб." Мына ушул аятта, Майда сүрөсүндө жараткан кудуреттүү Аллах субханаху ва таала имандуу пенделерин буруп атат. Жакшылыктарды кылгыла деп атат.
Таквалуу, ошол ал жакшылык, күнөөлөрдөн сактануу, бул деген таква. Калп нерсенин үстүндө бири-бириңерге жардам бергенди токтоткула. Чындыктын үстүндө бири-бириңерге жардам бергиле. Күнөөнүн үстүнө соучастие кылбагыла. Арам нерселердин үстүндө бири-бириңерге салымыңарды кошпогула. Постановаларда, лживый постановаларда, мына ошондой нерселерде бири-бириңердин салымыңарды кошуп, ошол поддержка жасабагыла деп жараткан Аллах Таала мына ушул аятында айтып атат. Мына мен азыр которуп берген, албетте бул биздин ошол Шейх бин Кесир, тафсир алым Ибн Кесирдин айткан сөзү. Урматтуу туугандар, мына ушул жерден биз жакшы үчүн атабыз соучастие, содействие, аракет, мындай өзүнүн салымын кошуу, бирине бири жардам берүү. Бул деген мына ушул нерсе бул Аллах тараптан болгон буйрук болуп атат. Бул Аллах тарабынан болгон буйрук болуп атат. Урматтуу бир туугандар, бул жөнөкөй асмандан алган жөн эле бирөөнүн оозунан чыккан же оозунан бир таладан алган, асмандан жөн эле алган бир сөз эмес. Бул жараткан кудуреттүү Аллах Тааланын сөзү болуп жатат. Урматтуу бир туугандар, ушул нерсеге биз абдан көңүл буруп коюшубуз зарыл, абдан. Эми жана ошондой эле урматтуу бир туугандар, биздин ушул эң эле муътабар болгон, биз айтып келебиз, ушул урматтуу бир туугандар, биздин Курандан кийинки эле соң ушул эң эле достоверный ушундай баягы сахих китеп болгон, абройлуу китеп болгон бул сахих Ал-Имам Аль-Бухари деп келебиз. Жана ошондой эле Аш-Шейхан бул Имам Муслим. Мына ошол Имам Муслимдин китептеринде риваят болуп, Нуъман бин Башир деген сахабадан келип атат. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын айткан сөздөрү. Маталул муъминина фи таваддихим ва тарахимихим ва та'атуфихим маталул жасад إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أخرجه البخاري حديث، مسلم حديث 611, Muslim olsa 2586 deydi. Эми ушул жерде урматтуу туугандар, мынакей Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат, имандуу адамдардын ушул бири-бирине болгон ушундай баягы боор тартууда, бири-бирине болгон мээримдүүлүктө, бирине бири жан тартууда, булардын мындай бир дене сыяктуу болуш керек деп атат да. Дене сыяктуу болуш керек. Дене сыяктуу, эгерде ушул дененин бир кандайдыр бир мүчөсү эгер ооруп кала турган болсо, калган баардык ушул дененин мүчөлөрү уйкусуздук жана ошондой эле ысытма менен сыздап чыгат кошо деп айтып атат. Бул пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат. Эми ушул жердеги мусулмандардын ортосундагы болгон солидарность, ошол бири-бирине болгон ушундай баягы боор тартуу деген нерсе канчалык деңгээлде бүгүн реалдуу ишке ашырып турат. Сенин курсагың топ, бирок сенин бир тууганыңдын курсагы ач жаткан болсо, сен канчалык ошол нерсе сени ойго салып жатат. Бул чоң маселе. Бул чоң маселе. Мына ушул акыйкатты биз өзүбүздүн жашообуздан жоготуп баратканыбыз албетте ачындырбай койбойт. Урматтуу бир туугандар, жакшылык бул дайыма жакшылыкты кошо өзү менен кошо тартып жүрөт деп айтып келебиз. Жакшылык дайыма өзү менен кошо жакшылык. Бирок жамандык ал да ошондой. Жамандык өзү менен кошо жамандыкты тартып жүрөт. Мына ошол эле Имам Бухари жана ошондой эле Имам Муслим хадистеринде бул муттафакун алейх болот, эми Абу Хурайра радиаллаху анхудан келген риваятында пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Таджиду мин шаррин наси йаумал қиямати индаллахи дал ваджхайни аллади яти хаулаи биваджхин ва хаулаи биваджхин". Аль-Бухари хадис 6300
58 مسلم حديث 2526. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам ушул сөзүндө айтып атат: адамдардын сен дейт кыямат күндө Аллахтын алдында эң жаман деп көргөнү ал 200 болот дейт. 200 адамдар болот. Ал 200 адамдар бул адамдарга bir жүз менен келет. Экинчи компанияга келгенде башка жүз менен келет. То есть бул адам постоянно маскаларын алмаштырып жүрөт. То есть мындай инсан кандай багы чужой среди своих там деген понятие деген түшүнүк бол жок да мындай адамдарчы. Бул компанейский, бул карасаң тигилер менен дагы компанияда бир жүрөт, а беркилер келсе алардын компаниясында дагы өзүн комфорт менен сезип, ошол жерде дагы өзүн бул өзүн ошондой багы ыңгайлуу климатта сезип отура берет. Бул 200 инсан. 200 инсан. Урматтуу биртугандар. Мына ушул урматтуу биртугандар, биз азыр хусну ат-таавун деп айтып атабыз. Ушул адамдардын эми ортосундагы жакшы мамиле деп айтканыбызда, бул мамиле албетте кандай негизде куралыш керек, албетте бул Аллахка болгон ишеним негизинде куралат. Эмне үчүн дегенде бизде ушул кандайдыр основа болсо, ар бир достуктун основасы болсо дагы, достук, жоролук, баардык нерсе бул дүйнөдө мындай холодный расчет менен болот. Эч качан жөнөкөй нерсе менен, эч качан жөн нерсе бул дүйнөдө болушу мүмкүн эмес. Ал эми биздин шариятыбыз болсо имандын негизинде болсун деп мына ушул нерсеге үндөп келет. Иман бул негиз болуш керек. Жараткан аке Аллах субханаху ва таала Хужурат сүрөсүнүн 11-ci аятында: "Эйюхаллазина аману ла ясхар кавмун мин кавмин аса якуну хайран минхум ва ла нисаa'у мин нисаa'ин аса якунна хайран минхунна ва ла талмизу анфусакум ва ла тарабузу бил алқаби би'сал исмул фусуq ба'да al-иман ва ман лам ятуб фа улаика хумуз залимун." Наке тугандар, жараткан Аллах Тааланын ушул аяттарына: "О имандуулар, бир адамдар экинчи адамдардын үстүнөн маскара кылышпасын, күлбөсүн, маскара кылып, издеваться этип, унижать этип, кордоп, таска уруп, ошондой нерселер менен алектенбесин. Аса якуну хайран минхум, ошол таска уруп, үстүнөн күлүп жаткан, мазактап жаткан, маскаралап жаткан адамдардан көрө тиги маскараланган адамдар Аллахтын алдында таза болуп жүрбөсүн, алардан жакшыраак адам болуп чыгып жүрбөсүн. Аялдар болсо, аялдардын үстүнөн ошентип мазактап маскаралашпасын. Балким тиги маскараланган аялдар тиги маскара кылгандардан жакшыраак болуп чыгар. Алардан жакшы болуп чыгып калсын. Маскара кылып өздөрүн баягы кандайдыр бир тугандар баягы биздеги признактар көп да эми. Бизде баягы аристократический өздөрүн жеба тамырларды издеп чыккандар бар, байлыгына чиренгендер бар, бийлигине чиренгендер болот, түрдүү нерселер болот да, бул нерсеге поводдор болот жана ошондой эле өздөрүн паланча баягы белгилүү бир какой-то ошондой бир насап баягы паланча адамдын, паланчанын адамы, баласы, паланчанын небереси деген ошондой сөздөр дайыма келип жүрөт. Бирок бул нерсе адамдар үчүн сый эмес. Негизи кийинки адамдар үчүн бул сый эмес. Ар бир инсан өзүнүн бул реалдуу жашоодо өзүнүн кылган иши менен, достойный бул дүйнөдөгү поступоктор менен бул адам таштаган татыктуу кадамдары менен өзүнүн кандай экендигин бул тастыктап келиши абдан зарыл. Бири-бириңерди мазактап ошондой кылбагыла, ат койбогула. Иманга келгенден кийин ошентип бузукулук деген нерсеге жол коюу бул кандай жаман. Ушундай нерселер жасап жаткан адамдар болсо, эгерде ушул нерседен тообо кылышпаса, анда булар жакшы эмес. Аллах субханаху ва таала айтып атат: кимдеги бул нерседен тообо кылышпаса, ушундай нерселерди жасап жүрүп тообо кылып бул дүйнөдө жетти, ушул акыйкат чындык тообо кылышпаса, фаулака хумуз залимун,
анда бұл адамдардың ошол залымдардын катарын толуктайт. Залымдар деп Аллах Таала ушул аятында айтты. Залымдар.